Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу президент жана өкмөттүн өкүлү. Мен көтөрөйүн деген маселе бул билим берүү жаатында, себеби билим берүү министрлиги жаңы болгондуктан бир топ өзүмдүн сунуштарымды айтып кетким келет. Маселен, президентибиз дайыма аймактарды көтөрүү жылы деп басып айтып келет. А бирок биз аймактарды көтөрүү жылы болгон менен биздин аймактарда да көбүнчө көйгөйлөр көп. Маселен алганда билим берүү жаатында аймактык мектептерде предметтик мугалимдердин жетишпеген тууралуу көйгөйлөр канча жылдан бери айтылып келет. Окууну бүткөн соң айылга жаштар баргысы келбейт. Жаштардын бардыгы шаарда калгысы келет. А бирок кээде бізде бюджетте окуп бүткөн балдардын көпчүлүгүнө сен бюджеттен окудуң, айылга бар деп зордуктогон учурлар да болот. Бирок биз аларды кантип зордуктай алабыз? Андан көрө биз ошо жаштарды айылга баруу үчүн кызыктыруучу шарттарды көбүрөөк кылышыбыз керек. Маселен, дом медик, дом учитель дегендерди куруп, 10-15 жыл иштегенден кийин аны приватташтырбай, же зарплатасына 23-30% кошуп берсе, анда жаштар ал жака барып иштемек. Ошону менен катар предметтик мугалим жетишпеген аймактарда жалпы тесттен өтүүчү балын дагы төмөндөтүп беришибиз керек. Өткөндө сунуш айткан элек, министр макул болгон. Себеби бизде 100 балдан 110 балга чейинкиси деле жакшы окуган балдар. Ошолорду аймактагы окуу жаан балын төмөндөтүп туруп, жетишпеген предметтерди толукташ керек да. Мындай кылбаса болбойт. Бюджеттик келишимде окутуш керек. Муну менен катар бизде жалпы тестте негизинен логикалык ой жүгүртүүнү талап кылган суроолор бар. А бизде логиканы ой жүгүртүү боюнча мектептин программасында предмет жок. Болбосо мектептин программасына логика ой жүгүртүү предмет киргизүүбүз керек. Бул математика гана сабагында бар, 30 мүнөт логика окутулат. Ошого таянсак, мисал келтирсем, мисалы үчүн Баткен областынан жалпы тестке тапшырган 35-39% гана 110 балдан өткөн да, а калган балдар көчөдө калган. Ал эми жалпы тестке катышкан 67%. Ал эми калган 33% жалпы тестке да катышкан эмес. Ошондуктан биздин балдардын бардыгы билим алып окуш керек да. Ошондуктан биз аймактагы бардыгын эле борборлоп келе элбестен аймактарды да толукташыбыз керек. Аймакта жашаган элдердин экономикалык абалын да эске алышыбыз керек. Экономикалык абалы оор адамдар аймактагы университеттерге тапшырат. Бирок бүгүнкү күндө аймактагы университеттердин, мисалы үчүн Бат Муналалы, Башканалабы, ушу керектүү болгон бөлүмдөрү толгон жок деп жабылып атат. Биз алардын бөлүмдөрүн кайра кеңейтип беришибиз керек, базаларын кеңейтишибиз керек. Себеби бардыгын борбор топтоодун айырмачылыгы жок да. Себеби эгерде ошол аймактагы университеттерде дагы Ош университетинде кылып, лицей университетинин базасында гимназия, колледж, университет ачсак, ошол жерде окуган балдардын бардыгы кайрадан ошол университетке тапшырып калмак. Ошондо университеттин бөлүмдөрү да толмок. Ал толбогон бөлүмдү кыскартты деген сөз бул туура эмес. Ошондуктан бул сунушту айтып кетким келди. Ошону менен катар биздин жаштарга негизинен биз билим алууда кесипке багыт беришибиз керек. Себеби биздин жаштардын көпчүлүгү бүгүнкү күндө чет өлкөгө кызыгып атышат. Себеби чет өлкөдө негизинен кесип боюнча кызмат кылат. Ошон үчүн кесипкалык техникалык лицейлердин дагы статусун жогорулатпасак болбойт, алардын базасын да кеңейтишибиз керек. Ошондуктан бул менин айтып кеткен сунуштардын баарын билим берүү министрине жеткирип койсоңуздар. Рахмат.